Саламатсыңарбы балдар. Силер менен биз адабий окуу сабагынан Байзаковдун «Биз силердей кезибизде» деген чыгармасы менен таанышабыз. Биз силердей кезибизде. Ал кезде дептерлердин жогунан тактайдын бетине жазаар элек. Эртеси аны бычак менен кырып таштап, жазууну кайра баштачубуз. Ошентип 1-класста 4 жылы катары менен окудум. Бул жаман окугандыктан эмес, башка класс жок эле. Бир күн агай, сен эми ичкерттен окуйсуң, бул жердин окуусун бүтүрдүң деди. Шаарга жакын бир мектепке келип, 4-класстан окуй баштадым. Мектептин имараты сонун экен. Партада отургубуз келип окудук. Бөкөйдө жерге отуруп окучубуз го. Мектебибиз эски мечит эле. Жаз келери менен эл жаздык конушка көчүп кетчү. Биз жардын түбүн тегиздетип алып, ошол жерди мектепке айландырчу элек. Жаңы мектеп мага аябай жагып калды. Бат эле жакшы окуп кеттим. Ошол кезде адабий китептер менен тааныша баштадым. Мурда барып акындын ырларын гана укчумун. Бул жерде Алы Токонбаевдин, Жомарт Бөкөнбаевдин, Жусуп Турусбековдун, Касымалы Жантошевдин чыгармалары менен тааныштым. Өзүм да кереге гезитке анча-мынча ыр жазчу болдум. Ошол кезде жазылган бир ырым мындай эле. Сентябрь. Окууну баштадык. Сайраңдап жүргөндү таштадык. Таң ата мектепке ашыктык. Талыкпай окууга машыктык. Аңтарып китептин беттерин, аңдадык адептүү кептерин. 9 ай окуйбуз дагы биз, талыкпай сезимге салып биз. Ошол кездеги 2 окуя али жадымда жүрөт. Бөкөйгө кино келиптир деген кабар бат эле таркады. Жүктөрүн 2 атка артып алып, башына ногой калпак кийген бирөө мектептин жанына келди да: "Балдар, кана, жардамдашкыла" деди. Жүктү түшүрүүгө жардам бердик. Кечинде 2 боз үйдүн ортолугуна ак шейшеп тартты. Жигиттерге динамону бурата баштады. Анан киночу ишке киришти. Ак шейшептин бетинде адамдар пайда болду. Алар кадимкидей кыймылдайт, чуркайт, мушташат. Бир окуумда бирөө мылтык алып бизди карай сунду. Кемпирлер чочуп кыйкырып жерге жата калышты. Биз да жата калдык. Алгач ирет кино ушинтип көргөнбүз. Эми балдар айткылачы, илгери заманда балдар кандай шартта китептерди окушкан? Мектептер кандай шартта болгон экен? Дептерлердин ордуна эмнелерди пайдаланышыптыр? Түмөнбай агайыбыздын алгачкы ыры силерге жактыбы? Кайрадан окуп көргүлөчү. Эмне тууралуу жазган экен? Айылга алгач кино келген кези күлкүлүү окуя экенби? Анда өз сөзүңөр менен окуяны айтып бергиле.